Салам достор, мен Шамшидинова Ажар, Кыргызстан Улуттук кыздар федерациясынын улуттук тренери. Бүгүн мен Ысык Ата райондук билим берүү башчысы Болот Токтоналиевич менен маек кылмакчымын. Агай, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыңар. Мен Болот Иманалиев, Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Мен ушу быйылкы жылдан баштап биз аталар кыздарды колдойбуз деген бир уюм түзүлдү да, ушу жай айларында, жайкы лагерде ушу аталар чогуу жүрүп, кыздар лагеринде ушундай уюм бар экен. Мен да ошол жерге мүчө болгонума кубанычтамын. Ошол июль айынан бери мен дагы аталар кыздарды колдойбуз уюмунун мүчөсүмүн. Чоң рахмат. Бул 11-чи октябрда кыздар күнү болуп өттү. Ошол жөнүндө кичине айтып кошуп айта кетсеңиз. Жакшы болот. Биз ушу 11-чи октябрь бүткүл дүйнөлүк кыздар күнү болуп эсептелинет. Биздин районубузда дагы бардык билим берүү мекемелеринде ушу кыздар күнү белгиленди. Көптөгөн иш-чаралар өттү. Айта кетсем, биздин районубузда кыздар өзүңүздөр билгендей кыздар федерациясы менен биргеликте биздин айрыкча Жапар Кулалыбаев атындагы мектептин кыздары баштаган бүгүнкү күндө ошо Суу Таш айыл өкмөтүнүн мектептеринде, ошондой эле биздин кошуна райондун мектептерине, азыркы күндө дагы биздин районубуздун башка мектептеринде дагы ошо кыздар уюмдарынын ишин улантуу, тажрыйба алмашып, бири-бири менен таанышып, ушу кыздар федерациясына кошулуп иштери жүрүп жатат. Муну биз дайыма колдоп келебиз. Райондук билим берүү бөлүмү тарабынан колдоп, ошол аталган Суу Таш айыл өкмөтүнүн мектеп директорлору, тарбия завучтары, класс жетекчилери, жанагы организатор эжекелерибиз бар. Ошолор менен биргеликте ушу кыздарды колдоо боюнча көптөгөн иш-чараларды биз дайыма колдоп келебиз. Ошол уюштуруу иштерине да жардам берип келе жатабыз. Бул кыздар федерациясы ушу кыздардын өздөрүнүн демилгеси менен көптөгөн идеялар айтылып, ар кандай конкурстар, мен эми өзүмдүн ишим боюнча дайыма эле бошой албай калам, бирок баарына барып катыша албайм, бирок катышканга аракет кылып жатам. Жакында эле ушу Жапар Кулалыбаев мектептин базасында дагы бир лагерь болуп өттү. Ал жерде да барып куттуктоо сөзүмдү айтып, катышып кеткенмин. Мындан тышкары мен дайыма силердин социалдык баракчаларды карап турам. Кандай иш-чараларды өткөрүп атасыңар? Бүгүнкү күндө жанагы мобилдик кино фестивалы болуп өттү. Ал жерде дагы биздин кыздарыбыз өзүнүн чыгармачылыгы менен учурда колдонушта болуп жаткан көйгөйлөрдү, бир темаларды ачып көргөзө алышты. Көптөгөн бул республиканын ар кайсы болгон бурчунан кыздар жакшынакай өздөрүнүн ошо роликтерин биздин социалдык баракчалардан да көрүп жатабыз. Биз аталар кыздарды колдойбуз уюмубуз тараптан дагы айрым роликтерге колдоо көрсөтүү ниетибиз бар. Биздин районубуздан дагы ушу кыздар жакшы идея менен жакшы роликтерди тартыптыр. Бул дагы колдоого алабыз сөзсүз түрдө. Кубанычтабыз ушундай жакшы иштерин аткарып жатканына. Анан эми жалпы жыйынтык чыкканда биз дагы сөзсүз түрдө районубуздун деңгээлинде ошо биздин жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн, өзүнүн чыгармачылыгы менен көрсөтүлгөн кыздарыбызды биз да колдоого алабыз. Чоң рахмат агай сизге.